Шарабидин Мирзаев дээринде ургуштаган ойлорунун сөлөкөтүн дал ушул жайда жаратат. Эргүүгө келер замат даяр турган чопону иштетүүгө камынат. Аны даярдоодо чоң түйшүк, ал атайын өзгөндөн гана алынып келинет. Анткени андагы чопонун курамы мыкты сапаттагы буюмдарды жасоого кепилдик берет. Керектелүүчү чопо жок эле дегенде 1 айда даяр болот. Андан соң атайын аппаратта чоподон керектүү форма алынат. Мына тоорсугандан кийин 1 күндө тоорсуйт бул. Неме жок жерде. Сквозняк жок жер, күнгө чыгарбай. Жерде курuyт. Кургандан кийин анан сүрөт тартып неме кылып баштайбыз. Тачит кылынат. Тачит кылынгандан кийин анан сүрөт тартылат. Бул кол менен сүрөт тартылып, кандай сүрөт болсо ошо сүрөтүн лепка кылып чыгабыз анан. Даяр болгон буюм жогорулатылган температурада 1 сутка кармалат. Ал 1000 градуска чейин жетип, кайра муздатуу да акырындык менен аткарылуусу керек дейт. Бул буюмдун бекем болуусу үчүн аткарылган акыркы этап. Киреше булагына айланган кол өнөрчүлүк айрым буйртма учурунда кыйынчылык да жаратат. Анткени карманыбыз эргүү келбесе, айтылган эле нерсени жасай берүүгө болбойт дейт. Бул өнөрдү аркалоого чыдамкайлык негизги орунда. Учурда ал өзгөн мунарасын реставрациялоо ишине өз салымын кошууда. Көбү келет, анан мындай үйрөнөм дейт. Чыдабайт немеге. Ошо отуруш керек, бирдекени жасап таканса бүтүрүшүң керек да. Бүтпөй калат. Печкеге салганда печкеде жарылып кетет. Же жасап атканыңда жарылып кетет, сынып калат. Ошентип чыдам. Анан көбү келип үйрөнүп анан кетип калгандар көп болгон. Чакан ишкердикти түптөгөн Мирзаев өлкөдө өткөн көргөзмөлөргө такай катышат. Эмгектерин кооздоодо негизгиси Ош шаарынын жана андагы Ыйык Сулайман тоонун сүрөтүнө басым жасалат. Кооздоодон үйүнүн ичи да сыртта калган эмес. Бул өз кезегинде тарыхый Ош шаарын таанытууга болгон аракет деп кабылдасак да болот. Бирок буйртмага жараша башка нерсенин элестери да чагылдырылат. Өнөр ээсин өксүткөнү, өлкөдө кол өнөрчүлөр көргөзмөгө керек болгон учурда гана көңүл бөлүнгөнү. Кол өнөрчүлөрдүн колдоо азырынча боло элек. Кайерге барсаң дагы мына Ошто иштедик, арендадан бер дейт, бөлөк бер дейт. Азыр ошо аренда неме жок, айлы үйдө эле ачып неме иштеп атабыз. Эми көп көргөндөр айтат, шаарда иштебейсиң дейт. Шаарда иштеген менен о жерде аренда төлөш керек. Места неме кылыш керек. Ошол анан ошо азыр үйдө жасаган үчүн үйдө эле бар жок. Карманыбыз керамиканы иштетүү боюнча Золотая Долина чыгармачылык борборунан сабак алган. Бир тууган агасы мыкты сүрөтчү болгондугу аны бул тармакка алып келген. Жараткан эмгектери 100 сомдон тарта 12 000 сомго чейин бааланат. 1997-98 жылдары өлкөдө өткөн көргөзмөдө эмгектери алтын медальга татыган. 2000 жылы Германияда да анын жаратмандыгы алтын медаль алып келген. Сымбат Абдакимова, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.